жерде дизайнерлер өзүбүздүн Кыргызстандык Түркия мамлекетинин дизайнерлери иштеди. Бул жерде бардык инженердик слаботочка деп коет, инженерский системалардын бардыгы ошол Казакстандын Ак Ордосун, Түркия мамлекетинин Ак Сарайын жасаган профессионалдуу инженерлер иштеди. Бардыгы мүмкүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Температуранын влажности дагы, ички карап температурабыз канча болсо, ички температура канча болуш керек, ошолордун бардыгы камтылган. Мына ошол күчтүү профессионалдар ошол жерде кызмат кылышты. Жалпы аянтта бүгүнкү күндө 39.700 квадрат метр жалпы аянтты. Акча каражаты боюнча мына толук кандуу эсептелип чыккандан кийин биз анан маалымат беребиз. Ол жолду канча болду негизи? Мен азыр жооп бердим, мен бул силердин сурооңорго. Толук эсептегенден кийин бардык нерсе бизде ачык айкын, анан бир маалымат беребиз. Бүгүнкү күндө мына азыр биздин турган залыбыз бул Мурас деп аталат. Аталышын Мурас деп мына кыргыз эли кайртадан калган ушул биздин тарыхчыларыбыз бүгүнкү күндө биздин ушул мамлекеттин ушул художниктер дейли, андан кийин ушул улуу инсандарыбыздын бардыгына сунушталган. Мына ошолордун аталыштарын мына ошол биздин улуу инсандарыбыз ушул аталыштарды берген. Бул жерден высота потолка 14 метр. Бүгүнкү күндө бул турган люстралар бардыгы Италиядан алып келинген. Бардыгы Италиядан. Таштар бул мрамор, мунун өзүнүн натуральный таштар бүгүнкү күндө. Бул таштар Ирандан алынып келинди. 75 жыл, эми вечный эч нерсе жок, бирок долговечный 75 жыл бүгүнкү күндө ошол жасалып алып келип салган ошол ирандык компаниялар мына ошол бизге бардык сертификаттары менен эч кандай ден соолукка зыяны жок, таза мына натуральный таштар менен бекитилген. Ал эми дубалда тургандар булар билесиздер, булар шпон, булар итальянский шпон дейт, тонкий слой менен келет. МБФке шпондор жабыштырылып, анан ушул жакшы кооздугун берет. Бул жерде биринчи кабатта 11 зал бар. Жүрүңүздөр андан бардыгын көрсөтүп. Билесиздер, делегация келгенде, башка мамлекеттерге барылганда, делегация келгенде башка мамлекеттин президенттери жолугушуу болуп калат да бири-бири менен. Ошол бизде ошондой мурун шарттар болгон эмес. Азыр мына ушул шарттар пайда болду. Бул жерде эки өлкөнүн президенттери өзүнүн делегациясы менен узкий круг деп коет, ушул жерде жолугушуу өткөргөнгө мына мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул залдын аты эмне? Бул залдын аты Семетей. Бул залыбыз президенттердин жолугушуулары, келген делегация менен жолугушуулары президенттин ушул жерде өтөт. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай жасалгалары бардыр ошол акустический система. Бардыгы Европадан келген акустический системалар, шпон менен капталган сырттары. Бул ковролин, Голландиядан. Астында фальшпол бар. Жердин астында бардык инженерский сеттер бардыгы жердин астына кеткен. Бул мебелдердин бардыгы Италиядан келген. Мариани квадраты деп коет, итальянский мебелдер. Бүгүнкүндө ошол узкий биздин залыбыз. Бул залдын аты Дөөлөт. Biz Kırgızça koyganбыз, мына эми кыргызча ат менен берилди. Шос. Бул залыбыз, мына сүрөттөрү, мына ысык көлүбүз. Анан бул жерде биздин сүрөтчүлөр бул таш менен 4,5 ай иштеди да. Мына бүт өзүбүздүн кыргыз бүгүнкү күндө сүрөтчүлөрүбүздүн жасаган жумушу, мынакей 4,5 айда ошол мындай көрүнгөнү менен бунун жасалгасы действительно мындай оор экен да. Биздин өзүбүздүн ошол кыргыз сүрөтчүлөрү ушул жерде мындай жасап чыгышты. Бул жер зал ожидания. Конокторубуз келгенде, президенттерибиз бизге конок келип, делегация келгенде, президенттерибиз чыгып ушул жерде мындай кичине эс алып отуруучу зал эсептелет. Бул залыбыз биздин бүт билесиздер сүрөтчү зал. Кудай буйруса 2026 жылы мына Кыргызстанда шос өтөт. Азыр жылдан жылга көбөйүп атат да. Азыр мурун 12 болсо бүгүнкү күндө шос чоңоюп 16 болуп калды да. Ошон үчүн мына ушу биздин чоң өткөрө турган залыбыз мурун жок болчу. Мына азыр ушул мүмкүнчүлүк пайда болду. Мурункудай
журналисттер кирип мындай кыйынчылык абал жаратыштын кереги жок. Түз эфирде дагы алып келген мүмкүнчүлүгү бар. Камералар 380 сизде өзү айланып, өзү бүт тартып. Билесиздер, эми жаңы технология ушундай болот. Түндүк зал. Түндүк, түндүк зал. Бул жерде деле өзүңүздөр көргөндөй эле ошол эле мынакей акустический система, бүт LED экрандар турат, синхронный перевод, камералар, мына бардык шарттар түзүлгөн. Бул турган залыбыз мына жаңы эле кече ачылды. Көрүсө ынтымак ортобуз бүгүн биздин заслуженныйлар, Кыргызстанга эмгек сиңиргендер мына урматтуу президентибиздин бүгүн биринчи наградаларын мына ушул жерден алды. Булар пресс-центр, бул жерде 500 кишиге чейин орун бар. Бул жерде 100 болобу, 200 болобу, 300 болобу, 500 болобу, мына ушул жерде толук отуруп, бардык иш-чараларды өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жер банкетный зал для делегации. Кыргызстанга келген президенттер, мисалы үчүн бир президент келсе, делегациясы менен 90-дон 120-га чейин келет да, общий делегациясы менен. Мына ушул жерде президенттин атына прием болот, ушул жерде тамак ашы ушул жерде берилет. Бул менин кабинетим. Мына просторный, жөнөкөй. Мына ушул мына менин иш бөлмөм. Силер азыр менин иш бөлмөмдө турасыздар. Бөлмөмдү мен тандабайм да. Бөлмөнүн отдел протокол бар. Протокол иштейт. Протоколдор баардыгы бөлүштүрүлөт. Бирок ушул жерде дагы айтып коюш керек да. Мүмкүнчүлүк бар эле, чоң кабинетке отуруш. Мен көп кабинетте отурбайм. Мен жумушум основном сырт көчөдө. Ошон үчүн кичинекей кабинет болобу мага разницасы жок. Кандай гана болбосун, самый главный жумуш аштырыш керек. Зал двухсторонней встречи. Потому что билесиздер, бизде Түркия язычный государств, мамлекеттердин президенттери келет, андан кийин ШОС болуп калат, андан кийин 3-4 президент ОТК бар бизде. Ошол моментте бизде мурун зал жок болчу, мүмкүнчүлүк жок болчу да жолугушууларга. Мына азыр бардык шарттар түзүлдү, өзүңүздөр көрүп тургандай. Бардык ушул жерде жасалганын азыр администрация кайсы жерде иштейт, кайсы кабинетте отурат, баардыгын көрсөтүп берели сиздерге. Баардыгын ачык айкын. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы айтып кетейин. Мына кече Камчы Кырышевич дагы өзү жазды. Суббота күндөрү биз өзүбүздүн жарандарды киргизип, экскурсия кылып, ак үйдүн ичинде баардыгын ачык айкын көрсөтүп бергенге дайынбыз. Суббота иш күнгө тоскоолдук болбош үчүн ушул жерде 3 атайын кызматкер бар. Ушул кирип, ким каалаган болсо, ак үйдүн ишин кирип, толугу менен көрүп чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Жашыруун эч нерсе жок. Ошон үчүн сиздер дагы жеткирип койсоңуздар болот. Келет, паспорту менен, ID карта менен келет, келип, кыдырып, көрүп, курулушун дагы баардыгын көрүп кетсе болот.